Арбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакытман күнүңүздөр менен ир алды менин каналыма катталып, жазылып, мына менин студияма эң кызыктуу көп иштерди жасаган, бирок кээде айрымдарынын эмгеги бааланбай, сыйлыктан да жок, сыймыктан да жок, көмүскөдө калып калгандар көп экен коомубузда, арабызда. Мына ошол адамдарды четинен сууруп алып чыгып, анын эмгектерин элибизге кеңири таанытуучу канал деп билсеңиздер болот. Бүгүнкү менин мейманымды тааныштырып кетейин сиздерге. Марс Жакыпов, гырчылар, чоорчулар, чыгармачыл адамдар абдан жакшы билишет. Өзү гырчы, дастанчы, комузчу, эл аралык сынактардын лауреаты жана маданияттын мыкты кызматкери. Марс, кош келдиң. Мен студияма кош келдиң. Сени сунуш кылгандарды айтып коеюн. Гүлүм Касымбаева деген тагдырлашың, замандашың, кесиптешиң бар. Мына ошол киши, андан тышкары Бакыт Жакыпов деген дагы эл аралык сынактардын лауреаты, үнү өзүнчө бир керемет. Мына ошол жигиттер, кыздар менден өтүнгөн. Ушул Марс Жакыповду дагы чакырыңыз. Сиздин каналыңыз ошол архивдик жана тарыхый канал болуп аткандан кийин тарыхта ошол биздин балдарыбыздагы ошол сиздин каналыңызда илинип турсун деп өтүндү менден Марс. Ошон үчүн чакырдым. Келгениңе чоң рахмат. Эми сени баягы ырчы катары билебиз, Марс. Комузчу катары билебиз. Мына Сейтек борборунда бир топ балдарды тарбиялап жүрөсүң дегендей. Эми баягы айланып келип эле тетиги балалыкка саякат жасайлы. Каякта төрөлгөнсүң, кайсы мектепти бүткөнсүң, кайсы жердин кулуну болосуң дегендей. Жакшы болот. Дагы жолу саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Менин эми бала чагым Токмокто өткөн, өзүм ошол жактын кулунумун. Ошол Токмокто төрөлүп өстүк, 7 жашка чейин. Ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген ушундай бала төрөлдү депчи ата энең, биринчи билди, ошол айылдагылар билди деп коелук. Же жакшынакай эле төрөлүп турсуңбу? Жок, ошо Тубаса биздики. Тубаса, Тубаса. Ба төрөлгөндөн кийин бул билинген экен бул нерсе. Анан ошол убактагы баягы көз доктурларга, окулисттерге алып барышып, ошол Токмоктогу же болбосо мына ошо шаардагы дегендей. Анан ошол дарыгерлерге алып барып көргөзүшкөн экен, ата энем көргөзгөндө алар карап ошо жанагыдай бир медициналык текшерүүдөн өткөзүп, көндөн кийин анан ошол эч кандай бир натыйжа болбойт деген жыйынтыкка келишкен экен. Операция же болбосо башка жолдор менен дарылоо болбойт деген. Анан бирок ага карабай биз Москвага чейин дагы барганбыз. Ал мен эсейип калган кезим болчу. Бул 91-жылы эле. 91 жылдын август айы болчу. Ал убакта баягы өзүңүз билгендей ошол айларда баягы биз деле эмес, бүткүл Союз тарайын деп тарап, ошол Союздун ичинде жанагындай бир башаламандар болуп, аябай бир чалкеш убакта. Биз ошол убакта барып калдык Москвага. Барган менен ошол дагы бир аян болду, кандай болду билбейм. Ошол ататалган дарыгерди биз ордунан таппай калдык. Себеп дегенде ал эмгек көрүүгө чыгып кеткен экен. Издеп барган дарыгерди. Эми ошол айтылган издеп барган дарыгерибиз жок болду дагы. Анан ошону менен кайта келдик. Кийин дагы биз мындай сүйлөшүү жүргүзгөнгө аракет кылдык. Ал убакта эми азыркыдай мындай сотка же болбосо башка эмелер жок эле да, каражаттар. Бирок баягы телеграф менен байланышып, 3-4 жолу эне атам ошо байланышканга аракет кылган экен. Кылышканда, бирок эч кандай баягы бир жыйынтык болгон жок. Андан кийин эле баягы Москва эмес өзүбүз алапайбыз таппай калдык, ошону менен ушул болду да.
Мектепти токмоктон окудуңбу? Жок, мен мектепте Окубай эле дароо эле бияка Бишкекке алып келишти атайы. мен ошо мектепке. азыр айтып келатып башканыкка буруп кетпедикпи? Мен мектепте жок, дароо эле бияка келип окудум. Себеп дегенде ошо бала кезимде ошо дарыгерлер эне атам айтышкан экен. Бишкекте мына ушундай балдар кыздар окуй турган атайын мектеп интернат бар. Мына балаңарды ошол жака бергиле, ошол жактан окуткула деп. Анан алардын кеңеши менен биз ошо 89-жылы анан кийин атам ошо бияка алып келип, анан 1-класска келип окуп калган. Бул ошо республикалык адистештирилген мектеп. Ал жерде окуп билим алдык анан. Токмокто ошо 7 жашка чейин ошол Токмокто болдук. Бирок 7 жашка чейин дегенде биз эми андан кийин эле Токмокко барып эле каттап эле жүрөбүз. Болгон 7 жаштан баштап окудум деген сөз да. Шаарда окуп. Канча бир туугансың? 5 бир тууганмын. Сен канчачысы болуп атасың ошондо? 5 бир туугандан 4-сүмүн. 4-сү. 4 кыз анан. Башкалары жакшы эле. Башкалары жакшы. 4 кыз анан менмин да. Башкалары жакшы эле, эр атам дагы жакшы. Атам мисалы айдоочу болчу. Өндүрүштө. Энем дагы ошол Токмокто ал дагы мындай эле жумушчу болчу. Кыскасы алардын ден соолуктары, көз башы баары жагы жакшы эле болчу. Бирок ошол сен ошол тубаса ошондой экениңди билишип, окуталы, атайы мектепке бербесек болбойт деп, сиздин ата-энеңизге да чоң рахмат. Болбосо ошол сиз сыяктуу сиздин тагдырлашыңызга окшогондордун көбү келбей, ал мектепке келбей калып, анан кийин бир топ жаштар өтүп кеткенден кийин, мисалы үчүн Ширин деген кыз бар го, Японияга барып окуп келген кызчы. Ал дагы бияка келип мага мейман болуп кетти эле, ал дагы ошол аябай кеч келгем деп айтат да. Анан бу жагына караганда сиздин ата-энеңизге таазим чын. Аларга терең ыраазычылык билдирип коюшум керек, туура. Мындай тагдырга кабылгандар көп да. Анан бирок көбү ошо билбей келбей калышкандар болгон. Бирок көбү билип дагы келбей калышкандар болгон да. Алыстагылар ошо эне аталары беришпей мектепке, андай мектептин бар экенин билип турупчу. Беришпей барганда балабыз кызыбыз эмне болот? Кантет деп ошол бир кыргызчылык да. Кыргызчылык кылбайт эмеспи каякта болсо да, анан ошондон чоочулашып эмне болот деп анан бербей койгондор дагы болгон да. Ооба. Марс мен билгенден сиз ошол жанагы окуп чыккан мектеп, орто мектеп да. Ооба. Орто мектеп, анан бирок орус тилиндеги мектеп эле да. Ооба, орус тилинде. Жалаң орусча. Жана брайлдарды дагы ошолордун баары орус тилинде экенин билчелем, себеби бир топа репортаждарды барып тартып калдык да. Мен гезитте иштеп жүргөндө, радиодо, Заманада иштеп жүргөндө барып ошолорду тартып калчу элек да, ошол аркылуу билем. Анан ошондой орус атайы ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин мектебин бүтүп атсаңыз, анан кандайча жүрүп анан бул комузду кармап чертип анан кийин ушундай ырдап калдыңыз, ошого таң калам да. Ал мектеп толугу менен орус мектеп, дагы ошондой аякта бир дагы кыргыз класс болгон эмес, азыр дагы жок. Негизинен башынан система ошондой болуп калган экен, ал убакта биздин эле мектеп эмес, бүт эле орусча эмес беле. Анан бул бир жагы, экинчи жагынан туура таң кала турган дагы жөнүңүз бар. Анткени мен Токмок деген өзүңөр билесиңер, ал дагы орусташкан шаар да. Ооба. Маселен, могу биздин Бишкек шаарына караганда ошол Токмок шаары өзү орусташкан шаар өзү негизи. Себеп дегенде орус тилдүүлөр көп болчу ал кезде. Ар кыл улуттагылар көбүнчө ошол орустар, немецтер, цыган улутундагылар ошондой болчу, Токмоктун теңинен көбү ошондой болчу. Өзү мен турган көчө дагы ошондой болчу. Ошо бириндекин эле кыргыз үйлөр бар болчу ошо. Анан калгандары бүт ошондой эле. Бирок эми ошо эмне себептен андай болуп калганымды өзүм дагы кээде түшүнбөй кетем. Бирок балким эне атамдар үйдө ошо кыргызча ыргөөлөрдү уккан үчүнбү, балким мен ошол баягы тилим чыгып эсее баштаганда ошолорду угуп, анан баары бир ошол Кудай берген бир талант канда анча-мынча болгон үчүн же балким ошондон таасир болгонбу. Радио укчубуз да, сөзсүз. Мен радиону ошол дайым угуп келем. Ал бул жагына токтолом азыр. Анан экинчи жагынан тайкем, өзүнүн бир тууган тайкем бар болчу. Ошол биздин үйдө туруп калган. Бир топ убакыт ошо биздин үйдө туруп калды эле, өзү бой болчу, бой киши болчу. Анан ал киши
элдик өнөр пас болчу. Баягы эч жакты мындай окуп бүтпөсө дагы, бирок элдик талант болчу, мындай тубаса. Абдан мыкты талант эле, комузду мыкты чертчү, башка аспаптарды да мыкты чертчү эле. Өзү абдан ушундай сабаттуу, кыйын киши болчу. Анан ошол кишинин таалимин алгам мен. Эң алгачкы устатым ошол киши болуп, балким менин ошо чыгармачылыкка болгон бир дараметимди байкап, анан ошол комузга үйрөтүп баштаган мени. Биринчи класска бара элекке чейин да. Комузга үйрөтүп, анан баягы элдик ырларды ырдатып дегенде, эми ал убакта тилим келсе келбесе дагы ошо чолдурап, эптеп окшоштуруп ырдачымын, чертчүмүн. Бирок кийин мектепке баргандан кийин анан ошо бара-бара мындай багытым өзгөрүп кеткен. Азыр айтылбады го башта, орус мектепте. Орус мектеп болгондон кийин аяктын таасири баары бир башкача болот экен. Анча-мынчадан кийин биз баягы кыргызча сүйлөбөй, жалаң баягы орусча сүйлөп, анан ошол убактагы чыккан, ошол убактагы баягы аябай бир даңаза болуп аткан, мисалы, чыгармачыл бир немелерде, коллективдерде илчем, ансамбльдерде угуп баштадык 90-жылдардагы бир. Ал убакта эми заман чалкеш эле, ошондой чалкеш дагы бир эмелер чыккан да, чыгармачыл бир топтор чыккан ошол убакта. Анан ошолорду угуп, ошолор менен таасирленип, жалаң ошолордун кассетасы менен жүрүп ушинтип калган учур дагы болгон. Ошо комузду ортодо чертпей да калган учур болгон бир. Азыр ойлосом бир ошо багыт өзгөрүп, анан балким ошондой бир багытка түшүп кеткен убак болду эле. Анан кийин ошо кайта 90-жылдардын бир орто ченеринде, аяк ченеринде ошо кайра кайтып келдим да, ошо чыгармачылыкка. Кайра кайтып келип, анан мектепти бүткөндөн кийин ошо Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайга кирдим. Кечирип коймарсыз. Мына ушул жерден да бир тактап коеюнчу, жана тайкеңиз жөнүндө айтып кеттиңиз го, ошонун таасири көп болду деп, Ооба. Ал кишини ошол маданият үйүндө иштечү беле, же бир чыгармачылыгы бар беле, ырдачу беле? Жок, ал киши маданият тармагында иштеген жок. Жөн эле. Жөн эле, ошол башка эле мындай тармакта иштеп жүрдү. Маселен, ал жашыраак кезинде тракторчу болуп иштеген экен, малчы болуп иштеди. Ошо мен бир эсеп алган кезинде мындай билгеним. Анан бирок чыгармачылыкты баалаган киши болуп экен. Бирок чыгармачылыкты баалап, ал дагы ошончолук сизге таасир берип аткандан кийин. Ошо чыгарма ал деле ошол бала кезинде айылдан үйрөнүп, мисалы да. Айлык бир өнөр постордон өз алдынча, анан ошондон өрчүп кеткен экен, анан чыгармачылыкта эметемде күчтүү болчу. Ошентип анан Күреңкеевке тапшырдыңыз. Ошондон Күреңкеевке тапшырып алдык. Бул ой кандайча келди? Бул ой мен 90 бүттүңөр, мектепти бүттүңөр? Жок, мектепти бүтө электе. Ошо 99-жылы баягы жылга өтүп келүүчү ошол убактагы мээрим эл аралык фонду бар эмес беле? Ооба. Вот мына ошолор жылга ошол фонд жанагы жаш таланттар деген эл аралык кара сынакты өткөрчү да. Аны өзүңүз деле жакшы билесиз. Билем. Ал канча деген мына балдар кыздар ошолдон сурулуп чыккан өзү негизи. Азыркы көп профессионал музыканттар ошол жаш таланттар. Ошол убактагы долбоордо сурулуп чыккан балдар кыздар болчу да. Азыр эми алар деле аксакал болуп баратат. Алды. 99-жылы бизге дагы ошондой бир тузунай эсеп буйруп алды. Биздин мектепке дагы ошол бир катышсын таланттар деп атайын ошо тамдоо комиссиясы келип калып, анан ошол мектептен биз катышып, анан ошол тамдалып калганбыз бир экөөбүз. Анан катыштык. Катышканда ошо биринчи орунга не болуп калдым. Катышканда да. Анан ошол нерсе таасир этип кетти. Бишкекте өттү беле? Дегенде Бишкекте өттү. Кийин анан көлгө бардык. Көлдө өтчү эмес беле анда. Баягы гала концерт ошол гала концерт ошо көлгө барып чолпон атада. Эл аралык сынакка ошол жака барып анан анын аркысында аяктан уланттык. Анан ошол нерсе мага таасир этип калды да ошо. Ошондон таасирленип анан музыкант болсом ушинтип эле жүрө берет турбайбы деп баягы балким эми бир өспүрүмдүк сезим да. Октум соктум кыялга алдырып, бирок туура эле кылыптырмын деп коем баягы. Ошентип анан бир жылдан кийин ошол окуу жайга тапшырып калдым да. Ошонун таасиринде. Кайсы бөлүмүнө өттүң? Кыргыз эл аспаптар бөлүмү тапшырдым. Кыргыз эл аспаптар бөлүмү альт комуз деген аспап бар.
Бұл жана оркестрга ылайыкташылган комуз ошол адистик боюнча билим алдым. Марсананын бул жерде деген проблема болгон жокпу? Мындай ошондо атайы мектептен келип атсам, муну кантип окутабыз же Braille жок болсо деген маселелер болду? Башында бирок болду ошол маселе. Мен окууга тапшырганда комиссия албетте мени жактырды. Жактырып алар кабыл алабыз деди. Бирок ошол окуу жайдын директору бирок мына ошол директорга кирип сүйлөшүп чыккыла деди. Себеп дегенде мага чейин окугандар болгон эмес экен, дээрлик. Болгон бир 70-жылдарда бир киши окуп кеткен экен, андан кийин эч ким барбай. Ошол жаңылык. Биринчи жолу анда сен барган турбайсың? Ооба, ошондон кийин эле мен барып атам да, директорга кирип айтсак, ал киши деле мурун кийин андай кишилер менен иштешип көрбөсө чын эле. Анан аны дагы түшүнүш керек эле да. Азыр түшүнүп атам. Анан ал айтты, талантыңдын бар экени жакшы, бирок кабыл ала албайбыз деди. Себеби ушундай. Сени окутуш үчүн атайын сени түшүнгөн мугалимдер керек. Ошолор келип окутуш керек. Аларды окутуш үчүн өкмөт баланча деген акчаларды бөлүш керек бир жылга дегендей маселени койду. Анан биз андан чыгып, анан ошо өзүбүздүн коомдун жетекчиси ошол убактагы Мамбет Акунов Калык Бартабасович агайга бардык. Барып, анан ушул маселени айттык. Ушундай деп атат агай десек, ал киши өзү бир сүйлөгөн киши негизи, ошо абдан чечкиндүү ушундай. Ал айтты, силер кете бергиле, бир жумадан кийин келсеңер, жоогун айтам деди. Анан туура бир жумадан кийин келдик эле, келсек, ал агайыбыз айтты, барып эле кирип окуй бер деп койду. Анан окуу жайга келсек, ошол алардын көз караштары такыр өзгө башкача болуп калыптыр да. Дароо эле кабыл алышты, ошону менен окуп алгам да. Анын үстүнө тети жаш таланттардан биринчи орунду алып атсаң, ал киши ошону айтса керек да, сууруп чыгып. Аны дагы айтты болуш керек. Аны айтты. Фестивалда момундай болгон депчи. Аны айтты болуш керек. Анын үстүнө анын дагы баягы аябай мындай кадыры бар киши да өзү. Абдан жогору да кадыры, каякта болбосун кадырын салып кирип барып баягы маселени түз коюп түз сүйлөшө алчу киши эле. Азыр деле ошондой. Ден соолугу болсун да кишинин. Анан негизи кадыр бар чоң киши болчу. Ошентип анан окуп калдың. Ооба. Ошентип окудук. Мындай угуп эле анан окуттың да, же ноталар. Жок, ошо Braille өзүбүздүн эле Braille системаны ал жерде колдонуп жүрдүм. Айтканда ошо ноталарды жазып, анан көбүнчө музыканттардыкы угуп окуйбуз да биз. Мен эле эмес, негизи эле музыканттар да. Музыкант өзү угуу сезим күчтүү болуш керек да. Анан ошо угуп көбүнчө анан уккан нерсени кайталап, же уккан нерсени жазып дегендей негизинен аяктамы жагдай ушундай да. Көбүнчө ошо кулак менен иштеш керек дегендей да. Ошентип ошо 4 жыл ал жерде билим алдык, бирок жаман болгон жок. Ошо жакшы окудук аякта. Жакшы окуганга аракет кылдым. Бир четте намыс, бир четте өзүмө жаккан окуу жай болуп калган үчүн ошо жакшы окуганга аракет кылып окуп бүттүк да. Ошондо мына комуз үйрөнүп атасың, ырдап атасың. Башта айтпадым ба, ошо комузду мен бала кезимден үйрөндүм. Ырдаган да ошондой болду. Анан тайкем жалаң эле ошол комуз эле эмес, ал мындай санжыраны да аябай мыкты билген киши болчу өзү. Санжыраны менен мыкты билчү. Анан ошол баягы кыргыздын санжырасын айтып берип, күн түндөбөй баягы мени ээрчитипчи. Ошол кыргыздын санжыра тарыхын угуп жүрүп дагы өстүк да биз. Ошентип чоңойдук. Окуу жайда жеңил оңой эле болгон турбайбы анда? Ооба, окуу жайда оңой эле болду. Анан жана кайсы мугалимдер окутту ошондо? Кимдер? Устатым ошо биринчи устатым Тайкем болсо, окуу жайдагы устатым Карагулова Рыскүл деген устатым болчу. Эже. Эже. Ал дагы абдан мыкты мугалим болчу. Педагогикалык абдан мыкты эле. Абдан жакшы түшүндүрчү. Ошол жанагы алт комуз боюнча ошол киши окутту.
Анан дагы бир мыкты деген мугалимим бул теориялык сабактардан берген мугалим болчу. Чалапинов Жетеген Султанович деген. Чалапиновтар булар дагы өзүнчө бир мындай мен деп койчу эле баягы династия десек дагы болот, себеби жана бийчилерби? Жак. Чалапинов, андан улусу Токтомуш Чалапинов деген композитор бар болчу. Андан улусу Деңизбек Чалапинов деген актер ушулай. Анан тиги киши ал теоретик. Мына ошол киши дагы ошол мага көп бир эмесин таасирин берди, билимин берди да ошол. Ал кишиден ошол абдан жакшы өздөштүрдүм ошо теориялык сабактарда. Жана 2 жылдыз деген, анан кийин эл ичи өнөргөнчү деген да бир конкурстар болуп турго. Ошол Күрөнкеевте окуп жүргөндөн катыштыңбы? Жок, эл ичи өнөргөнчүдө мен Күрөнкеевти бүткөндөн кийин катышып калдым. Ал убакта мен Кыргыз улуттук консерваторияда окуп жүргөн кезим болчу. Ошол 2005-жылы жанагындай бир ошо жай айларында ошол эл ичи өнөргөнчү кароо сынак өтүп калды. Ошо жана бийлик алмашып аткан мезгилге туш келип калды да бу дагы. Бийлик алмашып, же болбосо толук алмашып бүтпөй жаткан кезде. Ошол 2005-жылдары болуп атабы? 2005-жылы болуп атат. Март айында жанагыдай болуп атса, бул июнь айында өтүп атат да. Себеби ал кезде ошол толук мындай бийлик алмаша элек. Ошондой бир өткөн мезгилге туш келип калды. Кароо сынак. Ошо мен биринчи курсту аяктап аткан мезгилимде катышып калдым да. Катышып ал жактан лауреат болдук. Андан кийин ошо 2 жылдысам бул жакын арада эле өттү. Биз мурдагы жылы биринчи жолу барып катыштык. Андан кийин былтыр да катыштык. Мына быйыл дагы чакырып алдык дегендей. 2 жыл казактардык. 2 жылдыз, бул казактардын. Анан биз мурдагы жылдан бери ошо катышып келатабыз. Ошо дайым чакырып алабыз. Казак туугандар менен. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер барбы? Мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Жалаң. Аяктан лауреат болуп келди. Аяктан лауреат болуп келдик. Эл аралык сынактын лауреаты. Эл аралык сынакта. Ошо быйыл дагы мына чакыруу эмитен чакырып башташты. Ошо буюрса күз айларында дагы барып катышабыз. Алар менен абдан жакшы мамиледе болуп атабыз. Түгүл мына мамтып кийитин да кийип жүрөбүз. Ошоктон кийгизишти. Казак туугандар кийгизген кийит. Жакшы. Бир аз тамашалап айткандар. Ошентип Күрөнкеевти бүткөндөн кийин жанагындай конкурстарга ода катышып жүрдүң. Андан ары билимди улаш керек болуп калдыбы? Ооба, андан ары улаш керек болду. Себеп дегенде бул киндир бирөөлөр кеңеш берди же өзүң эле чечимиң болду? Жок, өзүм эле чечимим болду. Өзүм эле чечимим болду. Мындан ары дагы жогорку билимди алайын деп. Анан ошо Кыргыз улуттук консерваторияга барып тапшырдым. Салттык музыка фольклор бөлүмүндө. Ошол жерде окуп билим алып калдык. Ал жердеги устатым комуз боюнча Мурат Касей деген болчу. Ошол Мурат Касейден 5 жыл бою сабак алып окудук. Күндүзгү бөлүмдө? Күндүзгү бөлүмдө, 5 жыл бою күндүзгү бөлүмдө окудук. Канаксинде эле. Алар дагы аябай жакшы кабыл алышкан. Консерваториянын ректору өзү дагы түшүнүктүү, Муратбек Бегелиев, андан өзү түшүнүктүү, ар тараптуу мындай киши. Ошо кайсы жылы бүтүп атасың? Тапшырып? Кайсы жылы тапшырып, кайсы жылы бүттүң? 2004-жылы тапшырып, анан 2009-жылы аяктадым да ал жакта. Ошол учурда Бакыттар бар болчу да, Гүлүм Касымбаева, Бакыттар да окучу. Алар ошо менден кийин келип окуп калышты. Алар менден ошо 1-2 курс кийин окуп калышты. Ошо менден кийин келишти алар. Мен 2009-жылга чейин окудум. Ал жерде. Ал жерде дагы жакшы бир мезгилдер өттү. Көп нерселерди аяктан да үйрөндүк дегендей. Мугалимдер дагы жакшы болчу, албетте. Өзүм сыйлап, өзүм урматтаган мугалимдер бар эми. Кээ бир аякта өзүнүн жакшы бир жемишин берди. Марс, эми баятан бери айтып атабыз, сени ошол жана жаш таланттарга катышкан деп айтып атабыз. Мына казактардын долбооруна катышып жүрөсүң. Бул жакта өткөн дагы өзүңөрдүн дагы бир конкурстарыңарды көп болуп калат. Мына ошондо да ырдап жүргөнүңдү көрүп жүрөм.
эми ушунча келгенден кийин Элмира эже бир ырдатып койсо болмок экен деген дагы ойлор болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр бир тынуу кылбайлыбы? Өзүң жакшы көргөн мына бул чыгара дастан айтасыңбы же насаат ырларынан ырдап бересиңби? Менин көрүүчүлөрүм көбүнчө ошол аксакалдар, апалар, ак элечек апалар. Анан менин каналымдын көрүүчүлөрү ошолор да. Же ошолорго ылайыктуу ырдап бересиңби? Сөздүн кыскасы. Жакшы болот. Азыр музыкалык тынуу кылалы. Жолболду Албаевдин Өмүр деген ырын ырдап берейин чыгармасын. Бул Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазылган ыр. Кубулжу өскөн токойдон кужыгач көрсөм кокойгон курайт деп өмүр ушинтип кутулбай жүрө бошойдон кечеки балдар айылдан кериди өтсө жанымдан кайрылбас кайран жаштык деп кайышаны түшөт кабырган кайрылбас кайран өмүр деп кайышаны түшөт кабырган күндөргө жашап канбаган күч алып улудайрадан күндөлүк эмес түбөлүк гүлөнүп келсем кайрадан күндөргө күлгөн жалжыдыдай булуттан түшүп жамгырдай гүлдөрүң жыттап чөбүңдөн күн сайын жүрсөм айрылбай гүлдөрүң жыттап чөбүңдөн күн сайын жүрсөм айрылбай алукмуш айтчы каякка абдырай түшүп заматта көңүлүм туман ичим бок көз салсам купкударакка кубулжу өскөн токойдон кужыгач көрсөм кокойгон курайт деп өмүр ушинтип кутулбай жүрө бошойдон курайт деп өмүр ушинтип кутулбай жүрө бошойдон. Ой, баракелде. Талантыңа таазим. Бекеринен мына Гүлүм Касымбаевалар, Бакыт өзүңдүн тагдырлаштарың бекеринен ошол айтышкан жок да. Ошол билген үчүн, ошол сени угуп жүргөн үчүн, агайларың дагы, мисалы, мына Муратбек агай дагы Калык паркта басып ич деп айтып калдың. Динара эже ушулардын баары Элмира бир убак сааты келгенде сөз түрдө чыгар дедиле. Репертуар маселесине келгенде кандай бүт өзүң тандайсыңбы? Көбүнчө өзүм тандайм. Анан ошо келинчегим менен да кеңешип, азыр бул киши дагы тамдап берет. Көп ырларды ошо киши тамдатып калдым азыр. Мына себеп дегенде да жакшы түшүнүп, анан ошо кеп кеңештерин айтып калат. Бул чыгармаларда саң жакшы, мунарда саң жакшы депчи. Ал киши дагы музыкантпы? Жок, музыкант
эмес. Келинчегиңиз. Жок, музыкант эмес. Башка тармакта. Бирок мен менен жүрүп ошо көп нерсени түшүнүп калды да, чыгармачылык жагында билип калды. Канча балдарыңыз бар? Эми айтып калдыңыз келинчегиңиз жөнүндө. 3 бала. Алар дагы ошол музыкага жакынбы сиздей? Алардан эң улуусу азыр могу Таштан Эрматов атындагы педагогикалык институтта окуп атат. 2-курста Калгадары мектепте. Анан бирок музыкант болушабы, же болушпайбы, мана келечек көргөзөр. Азырынча Тандоосу өздөрүнүн. Тандоосу баягы өздөрүнөн болот да. Атыга улуу окуп атат. Бирок баягы музыкант болушун эми келечек көргөзөт болуш керек, кандай калат. Бирок ал тарыхчы болсом деп жүрөт негизи. Анын максаты ошондой, анан балким ошол жагына кетет го. Таштан Риматовда окуп аткан, институтунда окуп атса, фортепиано аспабында окуп атат негизден. Негизги адистиги ошо фортепиано аспабы экен азыр. Ошол адистик боюнча билим алып атат. Бирок аларда негизи көбүнчө баягы педагогикалык багыттан бул. Мурда колледж эле, азыр эми институт болуп калды. Алардын багыты ошондой, негизинен жанагы мектепке чейин же мектеп убактагы балдарды музыкага үйрөтүү дегендей адистик да булардыкы. Учурда эмне менен алектенип атасыз? Мен негизи мугалим болуп иштегенмин. 2009-жылдан 2021-жылга чейин. Азыр эми бир 5 жыл болуп калды. Азыр бай эркин ырчымын деп койсом болот да. Себеби өз каалоом менен арыз жазып кеткем Сейтек балдар борборунан. Ошону менен ошо бир 5-6 жыл болуп калды азыр. Ошо эркин Өз бет алдынча өз бет алдынча жүрөм да. Ырдап. Изденип, ырдап. Чакырган жактарга барып коюп, ошол чыгармачылыкта анча-мынча бир изденип кылып, анча-мынча ийгиликтер жаратмыш болуп жүрүп атабыз ошо. Чыгармачылык отчеттук концерттер болдубу? Былтыр ошо жакында, мына ошо декабрь айында 25 жылдык чыгармачылык концертинде өткөрдүм. Өзүбүздүн коомубуздун маданият үйү бар. Мына ошол жерде өткөрдүк. Өзүбүздүн ошо автордук чыгармачылык концертибизде. Ошол чыгармачылык жолдо жүргөнүбүзгө 25 жыл болуп калган экен. 2000-жылы башталат да бул. Мен окууга жайга тапшыргандан баштап анан 25 жыл. Ошо 25 жылдык отчеттук концертинде бердим, жеке концертте. Анан эми баягы биз эле эмес да, биз баягы өзүбүздүн эле мындай жерибизде кайнай бербей, алысырактан да кеп кылсак болот. Маселен, дүйнөлүк ырчылардан Стив Вандер бар. Мына ошону баалаш керек өзү. Рэй Чарльз деген дагы ырчы болгон. Маселен, муну кантип баалабай койбойбуз. Дүйнө жүзүн багындырган музыканттар да булар, азаматтар. Хосе Фелисиано деген дагы бир абдан мыкты чебер гитарист бар экен. Мен ошо бала кезимде мектепте окуп жүргөндө ошо кассетадан анын запистерин укчумун. Бирок атын такыр эсимен чыгып калыптыр. Анан ошо жакында эле ошо уулум менен пикир алышып атып, мындай бир музыкант бар экен бизге окшош. Бирок атын унутуп атам десем, эмне чырчы эле дейт, ойночу эле дейт. Анан гитара десем эле дароо таба койду. Азыр эми жанагы жасалма интеллект деген жакшы экен да. Ошого жас эле чыкты. Хосе Фелисиано деген бир мыкты гитарист экен, Америкадан чыгып. Абдан мыкты чебер ойнойт экен. Анын колунда гитара ырдабайт, анын колунда гитара жөнүндө сүйлөйт экен да. Ошо мына бизде бар эле сүйлөйт экен гитарачы. Мына ошондой бир мыкты музыканттар бар да дүйнөлүк деңгээлдеги. Анан эми мындай чыгармачылык чөйрөдө дагы музыканттар абдан көп мен баалаган мисалы. Мен баалаган. Жолболду Албаевдин ырдадым. Мына ошо ишинде мен өзгөчө баалайм. Ал киши менен кандайча жолугуп калдың? Ал киши менен эч кандай жолугуп элекмин. Аны мен радиодон эле таанып келатам. Радио аркылуу. Радио аркылуу. Азыр болсо YouTube аркылуу болуп атат. Илгери болсо радиодон, анан кассеталарынан угуп
ошентип эле келгенбиз. Анан азыр эми YouTube'дан анын каналы бар экен Бүт ырларды болгонун чыгарып турат экен да. Анан ошо кези келгенде бир вакытым болгондо угуп калам. Ар бир эле ырчынын бир максаты да бир композитор менен жолуксам, баарлашсам депчи. Ошондой бир учурлар болобу? Мисалы үчүн Каныкей Иралиева менен жолугуп. Эми кишилерди биз окуп жүргөндө көрүп калып жүрдүк. Учурашып. Маселен, андан сабакта берип болса керек. Сабак берген жок. Сабак берген жок. Куранкеевде агесталар жок болчу. Мисалы биз туура Каныкей Иралиевадан улуу композитор, макты композитор. Андан улуу дагы композиторлар бар. Маселен, мен сабак алган Акимжан Жээнбаевдеги композитор бар, мисалы үчүн. Анын туугандары дагы ошо радио тармагында иштечү эмес беле? Сиз жакшы таанысыз да. Жамила Маматова да. Анын байбичеси Гүлбара Маматова, мисалы үчүн, мына хармейстер болуп, дирижер мына кей. Анан ошол Акимжан Жээнбаевден 4-5 жыл андан сабак алгам консерваторияда. Калыбек Жекшанов деген дагы мугалим катары атактуу болду. Ошол кишиден сабак алып жүрдүк. Жамиля Муратова. Жамиля Муратовадан сабак алган жокмун. Ал эстрадник да? Ал эми эстрадник. Анын үстүнө мен окуу жайда Куранкеевде окуп жүргөндө ал киши жок болчу. Аякта иштечү эмес анда. Аякта такыр башка мугалимдер болчу. Ошол себептен ал кишиден сабак мен албай калдым. Анын үстүнө албайт дагы болчу. Себеби мен танымаган башка да, багытым башка. Ошол себептен дагы. Жолболду Албаев агай жөнүндө айтып калдыңыз. Жолуккуңуз келбейби? Ошо Жолболдоки тууралуу айтканда, ошо мен жана бир айтып өттүм эле. 92-93 жылдардан баштап таанып калдым деп. Анда өзүм бала болчумун. Тестер бала элем, ошо бир үйдө отуруп бир мектептен келип калган учурда. Анан радиодон эле күпүлдөп эле бирөө комуз менен ырдап атат. Аябай ушундай. Анан атам айтып калды. Аккордеон менен ырдачу эле комуз менен ырдап калыптыр деди. Ким десем, анан ошо кишинин атын айтты да. Анан бул кандай киши десем эле, анан мурда аккордеон менен ырдачу, эми комуз менен ырдап калыптыр деп. Анан ошол убакта жанагы Чолпонум деген чыгармасы аябай популярдуу болот бир көрсө. Мен эми мектепте жүрүп, анан билбей калам да көп. Анан ошол ар бир жуманын дем алыш күнүндө Арно концерт берилчү радиодо. Кечинде берилчү бул 1-2 сааттык ушундай программа болчу, Арно концерт. Каттардын негизинде түзүлгөн Арно концерт болчу, абдан жакшы болчу. Анан үйдө болгон кезимде ошол аны дайым үзбөй укчумун да радиодон. Ошо баягы радио угам деп жана айтпадымбы? Мына ошого азыр кайра акырындан кайрылып келатабыз ошол жөнүндө сөз баштап акырын жылып келатам да ошогачы. Кантип мен радио угуп калганымды айтып келатам да акырын четин чыгарып. Анан ошо Арно концертте мен аябай жан дилим менен укчу элем. Анан бирок Арно концерттерден дагы мага театр микрофонда деген цикл абдан жакчу. Азыр да жагат да. Ошо эрекинде дагы ошо жылбай укчу элем ар бир 6-чы чыгарылышын. Коолап укчумун. Өзгөчө каникулда жүргөндө. Мектепте жүргөндө баягы көбүн укпай калабыз. Бирок каникулда жүргөндө мына ошону укчумун, жакшы көрчүмүн аябай. Кадимки эле Тенте Орокчиев. Бир дагы ошо берүүсүн мен өткөргөн жокмун. Тенте Орокчиев канча кишиден интервью алса өзүнүн жашоосунда. Ошонун бардыгын мен уктум да. Ошо Гапарайтиев, ошо Алы Токонбаевден баштап, ошо азыркы кийинки жазуучуларга чейинкилерди. Да, ошонун бардыгын. Китеби да чыккан. Китеби да чыкты, туура. Канча деген материалдарды ошо Кыргыз радиосуна архив кылып сактады. Маселен, Хусейин Карасаевдин эле бир 12 сааттык материалы бар экен. Анын баарын уккам мен, ошо 12 саат бир угуп чыктым. Анда Хусейин Карасаев өздөрү ошол дайым интервью алчу. Ошо Түгөлбай Сыдыкбековду дагы, Алы Токонбаевду, Гапарайтиев жана башка ошо
Сүйменқұл Чоқмаров мына оқытушылардың бардығын біз оқыдық. Мына адаби оқытуларды көп оқыдық. Китепке қызығып қалғаным себебі ошондан алып қалды да. Ошол сен айтып өткөндөрдүн баары мына бүгүнкү күндө дагы ошол Алтын фондудан берип турушат. Алтын фондудан азыр берилип турат. Азыр эми кыскартылган варианттарын берип калышты. Ар бир дем алыш күнү эртең менен беришет. Бай 1 сааттык программа болсо, анан 1 жарым сааттыгын берип атышат. Ошол баягы мурунку архивдеги сакталып калгандарын берип атат. Ушундайларды көп берип туруш керек го, баягы салттык өнөрдү жайылтып жүргөн адам катары. Негизи ошоларды көп берип турса жакшы эле. Андан дагы жакшы жери ошонун баардыгы YouTube'га чыкса андан бетер жакшы болмок да. Ооба, туура. Эми YouTube'га чыкпай атат бирок. Бирок чыкса жакшы болмок эле. Себеп дегенде эмне үчүн мен муну айтып атам. Менде бүткүл Россиялык китепкананын тиркемеси бар телефонумда. Анан ошол жерге киргенде баарынын бүт жанрлар боюнча материалдары бар да. Же болбосо китепкананы коюп эле, мисалы YouTube'га кирип эле ошол Россиянын жана атактууларын жазсаң, ошонун бардыгынын чыгып калат да, китептери чыгат, алардын интервьюлары чыгат. Маселен Гагаринди жөнлөп калсаң, мисалы, туура. Же болбосо Шолоховду калсаң, мисалы, YouTube'дан. Андан мунуку жазуучуларды дегендей да. Акындарын бүт ошол чыгармалары дагы, өздөрүнүн сүйлөгөндөрү дагы баары жогу сакталып калат. Ошо YouTube'га чыгып атат четиненчи. Анан бизде болсо андай тилекке каршы, бирок мая четинен чыга баштады биздики. Чыга баштаганы Залкар ырчылардын ошо чыгармалары чыга баштады бирок азыр. Мына Атайдыкы, Мусаныкы, Азек Жумабаевдыкы жана башка ошол убактардагы ырчылардын ырлары чыга баштады өздөрүнүн аткаруусундан мурун жок эле да. Ал эми жазуучулардын үндөрү албетте сакталып калган, бирок ал YouTube'га чыккан жок. Бирок алардын китептери чыгып атат азыр жакшы бирок YouTube'га. Бирок жанагы маектерин Тенти Орокчиевдин маектерин ошол YouTube'га соцсеттер аркылуу дагы жайылтса деген сунушумду мен колдойм. Жайылтса ошол сонун болмок эле. Абдан жакшы болмок, себеп дегенде балдарыбызга да керек. Өзүм үчүн айтып аткан жерим жок, себеп дегенде мен айтпадымбы? Ал материалдардын баарын мен уккам депчи. Алардын баарын жаттап бүткөм деп да койсом болот. Ал эми ошол элге, мына биздин артыбыздан келаткан муундарга жалпы эле ушул кыргыз элиндеги ошол нерсенин баары керек эле деп ойлойм да, себеби мунун баары бир түгөнбөс кенч да. Мунун алтынга тете, алтындан артык дегендей да бул. Мындай нерсени табылбайт бул. Ошол нерсе соцсеттерге чыкса жакшы болмок эле. Ошону жолго коюш керек. Ошону жолго коюш керек. Да, ошону жолго коюш керек. Мен маселен жанагы жасалма интеллекттен кээ бир чыгармачылардан сурайм. Бирок алардын баягы таржымалы чыкканы менен алардын немелери чыкпайт экен да. Интервьюлары аны муну чыгарбайт экен. Мен аларды өзүм уккам, бирок эми байкашчы ушу жасалма интеллекттен чыгарып экен деп сынап көрөм да аны дагы. Сынап көрсөм жок. Чыкпайт экен. YouTube'да ырларым бар, мен ырдаган ырлар көп экен. Мен өзүм дагы билбей жүрдүм эле кандай болуп, канча ырым бар экен, бирок канча ырым бар экен санаган жокмун санын. Негизи билбей жүрүп, ошо жакында гана ошо YouTube'дан. Алар ошо кимдер күтүп атышат аны? Келжемик дейт. Ал билгиспей акырын анын бардыгын чыгарып бериптир YouTube'га. Мен ырдатып коюпчу. Мен бай бирин билсем, бирин билбей эле жүргөм өзү. Анан өткөндө бир YouTube'да көп аңтарам да. Ошентип атып өзүм көрүп калдым, өзүм угуп калдым да. Анан ошо аты жөнүмдү жазса эле чыгат негизи. Аны иштетип аткан келинчегиңиз. Ооба. Келинчегиңизге чоң рахмат. Маегибиздин башында айтып калдың, бир казак туугандарыбыз ушул эл аралык жанагы бир иш-чаралар бар. Ошого даярдыктар жүрүп атат деп едиңби? Күз айларында болот. Азыр так бир күнүн айтып элек.
Болжолу ошо сентябрь, октябрь айларына туш келип калат го. Биз жыл сайын ошол мезгилде барчу элек. Анан мында дагы ушундай болот дейт. Бул ошондо салттык кырлар болобу? Салттык кырлар, жалаңа, эми салттык же болбосо бай эстрада багытындагылар деле болот. Мында эркин да. Эркин формат. Аякта ошо эркин форматты коюп атат, жакшы. Жакшы экен. Мурда жанагы 2 жулдуз деп барып жүрдүк буга чейин. Анан бул жолу болсо баягы жеке ар ким жеке конкурсант катары келгиле деп атат. Ошондой долбоор экен. Биякта Кыргызстанда дагы ошондой долбоорлор барбы? Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги. Элер андай долбоор бизде өтө элек. Биз мына бул маселени эми Көтөрүп атасыздар. Эми көтөрүп баштайлы деп атабыз. Демилгени четтен акырын четтин чыгарып айтып баштадык мына А дегенде коомдун жетекчилигине. Четтин чыгарып айтып атабыз. Эми алар колдосо, анан кийин алар эми маданият министрлигине айтышы керек. Анан ал дагы башкасына барып айтышы керек. Ошентип отуруп, эми буюрса бир жолго түшөбү деп атабыз. Бай үмүттөнүп турабыз, эми балким алар дагы негизи биз дагы муну жазашыбыз керек да. Себеп дегенде казактар дагы айтып атат. Ошо кыргыз силерге дагы барабыз. Бизди чакыргыла. Силерге барып, биз дагы ошентип катышып, мына силер менен бай пикир алмашып, мынтип деп атышат. Аларга да жооп бериш керек. Аларга да жооп бериш керек да. Жанагы бирөөнүн тоогун жесең каспайла дегендей. Биз алардын жакшы эле сейин көрүп келатабыз, анан биз дагы ошондой бир жооп беришибиз керек да аларга. Ооба. Мына мисалы эл аралык деңгээлдеги ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасынан мына Гүлүм Касымбаева, сен айткандай 10дон ашык бир 20га жакын ошол Японияга барып, япондор тарап чакырып ушундай эл аралык деңгээлдеги чоң бир концерттерди уюштуруп жүрдү. Ал дагы анан кийин министрликтин деңгээлине, элчиликтин деңгээлине чейин чыгып, мен эле бара беремби? Алар таң калып атат го, бир Кыргызстан деген мамлекет бар экен, анан деп атат, мен үчүн арнап ушундай композиторлор ыр чыгарып атат. Мен дагы чакырышым керек деп атып, жанагы Асана Юки бир эмес 2 жолу келип кетпедиби? Ооба. Демек, бул эми коңшу өлкө, бул нерсе дагы сиздердин колуңуздардан келет деп ойлойм. Баягы жалгыз тарап токой болбойт дегендей, мисалы бир уч эле киши болуп атабыз. Муну ойлогон Гүлүм болуп атат, мен болуп атам, же болбосо мына келинчегимде чогуу жүрөт да, бул киши болуп атат, Бакыт. Андан башкаларчы. Мына ошолор дагы көмөктөш керек. Марс, мына көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Чоң рахмат. Сизди колдоого алып аткан мына жаныңызда жаркылдаган жарыңыз бар экен. Кудай ошол үй бүлөңүзгө, жарыңызга, сизге өмүрдүн берекесин берсин. Рахмат. Өнөрүңүз болсо бар экен. Ал эми жана эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрөлү дегениңиз мага да аябай жакты. Себеби сиздер дагы негизи абдан даяр болуп калдыңыздар. Ырчыларыңыздар бар, аккордеон тарткандар бар, коңузчулар бар дегендейчи. Эми жөн гана ошол нерсени мындай жалпы элге, эл аралык деңгээлде колдоого алыныш керек да бул. Колдоого алышса, анан кийин ошону көрсөтүп койгонго мына сиздер барсыздар. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.